Assalamu alaikum urmatlı YouTube suyucuları, urmatlı menin kanalımdın kattalıuçulары. Men buga çeyin bir-eki kontentimdi kommentariylерге sayakat dep getirdim ele. Oşol formatты ulantuunu çeştim. Birok kommentariylерге sayakat emes, el ünü dep eme kıldım. Ana menin kanalımdın negizgin maksatı, negizgi uraanın koydum. Her bir oy göngül buruğa tatıktı dep. Sizlerin her bir жазган kommentariyleriңерге, ойлорыңарга, ошол ойлорыңарды өзүңөрдүн комментарийлериңер аркылуу билдиресиздер. Ошол ар бир ойлоруңуздарга мен колдон келишинче жооп берүүнү чечтим. Анткени биз ар бир пенде ушундай бир көңүл бурууга муктажбыз да. Ошол көңүл буруп внимание деп коет. Ошол көңүл буруп сиздердин ар бир жазган комментарийлериңиздерге жооп берип туруучу платформа катары өзүмдүн каналымды колдонуп жатам десин тыгыны. Ошону менен эле бирге ушул коомдо болуп жаткан нерселерди жалпы бир мындай чогуу чаран чечип дегендей чогуу чаран бир жыйынтыктарга келип обсуждение кылып мындай эме кылып туруш үчүн мен ушул эмемди эл үнү деп баштадым достор. Анда эмесе кеттик. Саат 4-төн 19 өтүптүр. Түнкү деп коебузбу, таңкы деп коебузбу. Питер убактысы боюнча, Санкт-Петербург убактысы боюнча 4-төн 19 өтүптүр. Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо, биринчи комментарий. Жанна Сүйерова 1 саат мурун бериптир. Бизге Путиндей президент керек. Туура. Урматтуу Жанна Сүйерова, кимге кандай президент керек билбейм. Мага лично Адахан Мадумаровтай президент керек. Анткени мен жанаrak деле Facebook'ta катышып, Facebook'tu үйрөнүп, кичине кече бирөө дагы кичине үйрөттү. Facebook'ta кантип иштеш керек. Биринчи жолу кече пост жаздым. Бүгүн дагы экинчи жолу пост жазып баштадым эле. Ошол постко мынтип жазып койдум. Ар бир аракеттин мотиви бар. Адахан Мадумаров акча үчүн бийликке келбейт. Ким кандай президентти каалайт билбейм. Мен ушул кийинки президент өзүнө байлык топтойм деп, өзүнө акча үчүн балдарына кыйын балдарына фирмаларды ачып беремин деп, же болбосо келинчегин ачып беремин деп, бир ушундай бизнеске байланышы бар адамдын келишин каалабайм. Менин жалгыз мотивим ушул кийинки президент акча үчүн иштебеген президент болушун каалаймын. Ким кандай президентти кааласа, ар кимдин өзүнүн жеке иши. Балким бирөө Трамптай президентти каалайттыр, миллиардер, дагы бирөө Путиндей чигиз эмени каалайттыр. Мен бирок ушул акча үчүн иштебеген, эл үчүн иштеген Адахан Мадумаровтай президенттин болушун каалайм. Так, кеттик анда достор. Так, Жанна Сүйерова эң туура баягы эле көйгөй. Рахмат Жанничка. Чек арадагы тополоң боюнча мен кече чыгардым эле, ошол жөнүндө пикирин айтыптыр. Сиздин ар бир пикириңиз мен үчүн абдан чоң маанилүү. Так, кеттик анда дагы кийинки суроо 2 саат мурун берилиптир. Генерал Курсан Асанов Курманбек Бакиевдей күчтүү курч президент керек өзү. Урматтуу Нури Гайтиев, Курманбек Бакиев жөнүндө мен сиздин оюңузга абдан кошулбаймын. Мен ал кишилердин эми ушундай президент болуу эме кылган бир чоң мээнеттери бар, ал жактарын билемин. Бирок ошол өз президенттик кезинде коррупцияга каршы чоң бир жүрүштөр болгон жок. Мен дагы деле азыркы президент болобу, башка болобу, эгерде коррупцияны жоя алышпаса, мен кийин деле куд ушул пикиримди айтамын. Коррупция гүлдөп өскөндүктөн ошол натыйжаларын берип, Курманбек Бакиев жана чейинкилер дагы азыр чет жерлерде жүрүшөт. Ал эми Курсант Асанов жөнүндө болсо башка сөз. Курсант Асанов экөөбүз Ички иштер академиясынын Алиев атындагы Ички иштер академиясында курсташ болуп окуганбыз. Ал башка группада, мен башка группада, бирок баягы Жалал Абадтан чогуу барып келип, бир 6-7 адам академияда окуйт элек. Барып келип, бирге жүрүп, ошол жерде бирге бизди чогуу ошол жердештер конокторго чакырып, бир-эки жолу ошондой болгон. Мен курсантты профессионал катары Базар Коргондо чогуу иштештим. Жалал Абадта чогуу иштештим. Абдан жакшы билем, чыныгы профессионал. Ал киши эгерде мен мисалы үчүн
ушул bir кандайдыр bir эме кыла турган bir мүмкүнчүлүктөрүм болсо мен айтат элем ушул кишини ички иштер министрлиги болуп министри болуп иштеп берсе жакшы болот эле, эл үчүн кызмат кылат эле деп. Мен bir жакын тааныштыгым үчүн же болбосо башка үчүн айтып жаткан жерим жок. Мен Курсан Асановду жакындан жанынан профессионалдык деңгээлинин кандай экендигин билгендигим үчүн айтып жатам. Ошол мен бул Нурик Айтиев, рахмат сизге дагы. Так, Нурик Айтиев экинчи комментарийин жазыптыр. Кыргызстан только Россияны карап эле калды. Москва узартса карантинди Кыргызстан дагы узартты. Достор, бул жерде албетте биздикилер Москваны, казактарды карап турат экен. Кече баягы күнү bir документ важный эмени жазганда дагы депутаттар чукуп чыгышты. Ошого дагы биздин министрлерибиз зеригип, ушул Казакстандын эмесине эле эме кыла коюштур. Дагы которгондо дагы жакшылап которбой, эми bir эптеген эле заман болуп калды да достор. Сөз жок. Туура Нурик Айтиев, бул айтканыңызга мен кошулам. Так, Динара Сапарбаева. 9 май майрамыңыз менен ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгилик. Сизде патриоттор көп болсун. Рахмат Динара Сапарбаева. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди дагы ушул Динара Сапарбаева айткандай бүгүнкү улуу жеңиш майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүнкү күнүңүздөр, ушул жеңиш майрамыңыздар абдан жакшы өтсүн. Дайыма биз жеңиште гана жүрөлү достор. Эми ушул кичине кыйналып жатабыз. Биз бул фронтту дагы жеңебиз достор. Ар бир адам өз оюн айтып, өз эмесин чындыкка күрөшкөн адамдар сөзсүз жеңет. Биздин ата бабаларыбыз улуу ата мекендик согуштарды жеңип келген. Биз мындан кийинки ушул коррупцияга каршы күрөшүү согуштарын, биздин кыргыз элин алдыга чыгаруу согуштарын баарын биз жеңебиз достор. Бардыгы өз колубузда. Өз капитан, өз кораблибизге өзүбүз капитанбыз достор. Жеңебиз. Рахмат Динара. Так. Андан кийин дагы Динара жазыптыр. Жөө келе жаткан жердештерди көрүп жүрөк ооруйт. Кудайым колдоп аман эсен мекенге келишсин. Туура, мен да жүрөгүм ооруп кече ошол жөнүндө дагы көп сүйлөдүм. Россиянын бир ээн талааларында ушинтип биз ошол шалапай баягындай шөлбүрөгөн шалаакы биздин чиновниктердин айынан адамдарыбыз ошентип жөө кыйналып, тентиреп ошентип жүрүшөт достор. Албетте аман эсен ушул орозонун улуу ыйык күндөрүндө кыйналбай мекенибизге жетип алышын Аллахтан тилейбиз. Так. Убуотка дейби? Идиотка дейби, эмне дейт? Идиотка и дура дейт. Ошол идиотка и дура деген адам эң туура дептир. Рахмат. Мындай өзүңүз дура деп эме кылбасаңыз. Максат деген мен активдүү иним жазыптыр. Кирик души, рахмат аке. Колдорунан келбейт экен, жыйыштырып эле кетсе болмок. Биздин төбөлдөр баары парашют менен түшкөндөр. Туура, Максат, сиздин айтканыңызга мен кошуламын. Ошондой баардыгы тааныш билиш, сен же мен иши кылып ким бийликке бара турган болсо, баргызышпайт. Өздөрүнүн кругу, өздөрүнүн эмеси, жакшы кызматтарга бүт эми кызматтарды жакшы деп булар баягы коррупцияга жакын жерлерин жакшы деп коюшат. Ошондойлордун баардыгын өздөрү элеп, дегеле кандай жакшы жерлер болбосун, өз кызматтык мүмкүнчүлүктөрүн ушул коррупцияга байланыштырып, ошондой жак өздөрүнүн балдарын коюп, туугандарын коюп, баягы эле bir 5-6 эмес, bir ушул bir чиновниктер ошол эле жакты эле бийликтер алмаса деле, башка болсо деле келе жатышат да. Парашюту барбы, же bir лестницасы барбы булардын, айтор ошолор келе жатышат. Андан кийинки Данияр Мадазимов. Бул Данияр Мадазимов дагы мен абдан активдүү көрүүчүм. Көп пост жазып туруш, ошентсе дагы окушка аракеттенейин. Айтпаңыз Бакыт аке, ыйлагың келет, ыйлагың. Мен Акаевдин убагынан бери шайлоого катышамын. Жок дегенде ушу кошуна мамлекеттерден ашып кетпесек да, башты көтөрүп, тең ата болуп сүйлөшүп, өз таламыбызды качан талашаар экенбиз деп үмүттөнүп, мына жакшы болуп кетер деген ниетте жашап келем.
Tuura siz aytkanday köbü öz arabaсын tartıp kelet. Men kim bирөөдөн угуп калдым эле. Бул бийликтегилердин арасында кыргыздын ичине кыргыз болуп кирип кеткен калмактар бар деп. Алар үчүн мекендин жок болуп кеттүүсү да ойлондурбайт деп айткан. Мына ошон үчүн мекенге эл жерге иштеген бир да жан жоктой. А эгер бар болсо алардын алы жетпей жатат. Алы жетсе акылы жетпей жатат. Эгер күчү да акылы да жеткен болсо акчаны көргөндө мас болуп айлар жылдар өткөнүн сезбей жатышат. Дүйнөгө умтулушат. Абдан өкүнүчтүү. Бул чоңдорубуз нечендеген чет өлкөлөргө чыгып келишет. Ошолорду көрүп келип деле өлкөбүздүн акыбалын көрүп намызданышпайбы дейм да. Башкасы өлүп кетсин, жок дегенде чегара менен өз жарандарын коргоого мигранттарды да өзүнчө тикеден тик турган бийлик келсе экен деп ыйлайсың. Урматтуу Данияр, сенин бардык айткандарыңа кошулам, бир гана мен тиги калмактар деп айта кетипсиң, ошол жериңе мен эч качан кошулбаймын. Урматтуу достор, биз мындай бир улутту башка бул калмактар жөнүндө чыгарып кечээ дагы ошол калмак элинен чыккан бир азаматыбыз чоң адвокат экен, жана Канат Хасанов деген жигит дагы бул жөнүндө абдан жанын кейитип сүйлөдү. Кантип өзүбүздүн ушул бир тилде эме болгон бир боорлор биз үчүн патриот болуп иштеп жүргөн адамдарды силер мындай, силер андай деп биздин азыр бөлүнгөнүбүз туура эмес. Калмактар, анан өзбектер, анан орустар деп мына биз билебиз. Данияр, сен өзүң каякта жүрөсүң, сен деле балким Россияда жүрсөң керек. Кандай, эгерде сен башка бир улут экендигиңди билип, чурка же андай мындай десе кандай болот? Ал эми биз ошол өзүбүз, алар калмак, менин досторум бар ошол эмелердин ичинде, жакын досторум, не только силер ойлобогула мындай жөн эле Facebook дос же одноклассник дос деп. Мен чындыгы чогуу студенттик кездеримден бери чогуу жүргөн досторум бар. Ошол эле калмак, мен аны калмаксың андай мындай деп, бизде андай сөз жок. Андай болсо мен жүрөгүм ооруйт аларды андай мындай дегенден. Бул оюңузга мен абдан кошулбаймын. Улуттук маселеде достор, мындай пикир жазганда, эме жазганда өтө этият болуңуздар. Менин каналым андай улуттарды бөлүүгө эме жол бербейм достор. Өзүм андай адам эмесмин. Так. Бирок рахмат Данияр Мадазим калган эмелериңиз үчүн, пикир жазып, активдүү катышып тургандыгыңыз үчүн мен сизге ыраазычылык билдирем. Так. Бакыт Добулбеков, ойлоп отурсаң Кыргызстанда жашагың келбейт, бирок эл жер бар. Ушундай уюткулуу адамдар калды дагы. Бир муундан ары эч нерсе жок. Эгер азыркы бийликтин урпактары дагы бийликке келсе, бүттү, конец Кыргызстан. Бакыт адаш, туура айтасыз. Ушул бийликтин урпактары келсе дегениңизге мен абдан кошуламын. Ошол азыркы бийликте тургандар деле кандайдыр бир деңгээлде ошо мурдакы бийликтердин урпактары, эми урпактары жаман же эме деп сөз айтыш жок. Кандай урпактар опасный, коркунучтуу болуп жатат. Кечээ кыздарды көрдүңүздөр, интернетке чыгып башкага мыркы андай мындай деп кыргыздын сөзүн таанып, кыргыздын өзүн таанып, ошол биздин анча-мынча жогору жактан башталган саясаттар болуп атат. Иштандарын элдердин алдына ийилип, айылдагыларды мырк деп, ошол жогортон кандайдыр бир ушул өздөрүбүздүн чоңдорубуздун арасында кеткен ошондой бөлүнүүлөр бар. Анткени достор, мен ушундай бир эки агаларыман укканмын. Илгери Союздун кезинде мен келгенде андай болбой, 90-жылдары башка тенденция, демократиянын шамалы жүрүп калганда, ал эми мага чейинки болгон учурларда, мисалы үчүн бир мындай шаардыктар менен айылдан келгендердин ортосунда чоң тирешүү болуп, чоң мушташтар жүрүп, эркек балдар жөнүндө айтайын, ушул сельхоз институтта же болбосо ошол эле политехтин кайсы бир факультеттеринде айылдан келген жигиттер көп окучу. Ошолор менен шаардан чыккан студенттер ошол эмелерде стрелка наводить этишип, мушташып, эми чынбы калппы мен ал жагын билбейм. Ошол айылдан келгендердин ичинде лидер Раматылык Бекмамат Осмонов болгон экен, ал эми шаардыктардын ичинде Феликс Кулов болгон экен. Ошол эки алып кыйын саясатчылардын
muştaşkandыгы жөнүндө dagы менде bir маалыматтар бар. Эми ал чын төгүнүн каяктан билбейм, ошо каяктан экендигине мен кепилдик бере албайм. Анан ошентип экөө мушташып, анан дос болушуп калган экен. Ал эми кийинки кездери албетте буларды билесиздер, эми достук эмне менен аяктагандыктарын достор. Ушул Бекбомат Осмоновду кызматтан алганда Феликс Куловду Акаев жөнөттү, ошондой окуялар болгон. Эми анын канчалык деңгээлде кандай болгондуктарын ушул мына Феликс Кулов бар азыр, ошол кишиден доступ болсо сурап билсеңиздер болот. Ал эми мен жанагындай мырк сырк деп орусча сүйлөп эме кылып жүргөндөргө абдан каршымын. Чын эле биз өзүбүздүн бир мындай котубузду, кот деп коет, бир биздин ичибизде дагы бир аң сезим, бир сознание, бир ушундай бир кыргызды кыргыз кылып кармап тура турган бир ыйык нерселер бар да, ушундай нерсебизди жок кылып, анда биз мына орустарды көрүп жатабыз, Россиядагы көп кээ бир кичи адамдар, ушундай бир улуттар өздөрүнүн тилин жок кылып, даже аттарын жок кылып, Николай, Вася болуп алышкан. Андайга такыр жол бербешибиз керек. Калпагыбыз башыбыздан түшпөй, аман эсен ушул идеологиябызды сактап жүрө берелик достор. Кайрат Абжапаров, урматтуу эмес мындай деп айтыптыр. Эми бул президент жөнүндө сөз, мен жаман сөздөрүңөрдү чыгарбайм достор. Эми мени мынтип кайрыл, анан мынт деп мага неме кылбай эле коюңуздар. Бирок пикир жазганыңыздарга рахмат. Мен бирөөнү антип, мен эң жаман көргөн нерсем адамды кемсинтип, маселен баягы бирөөнү мындай, андай деп кыйыр ат менен атап, кличка коюп, бир ушундай нерсени менин досторумдун ичинде дагы бир ошондойлор бирөө болсо, мен экинчи бир мамиле кылууну токтотуп коем. Бир адамдын кандайдыр бир улутуна, өңүтүсүнө, кылган ишине карап, мага не важно там ким болот, анан мындай деп кандайдыр бир кошумча аттарды берип, кемсинтип, мындай нерсени жаман көрөм. Менин каналыма мындай пикирлериңерди жазбагыла достор. Кээ бир эмелерге мен блок дагы коюп жатам. Мындай болбойт. Так, менин сунушум Адахан Мадумаровдон ушул чоң казат тууралуу акылдашса жакшы акыл кеп айтат болуш керек. Эмне кылуу жөнүндө өзү мен макул эмесмин, кыймылын түзгөн акылы менен. Туура достор, бул чоң казат кыймылын мен 2 жолу 3 жолу айтып келатам. Не только Адахан Мадумаров, бардык саясатчылар менен иш кылбаса иши чатак болот. Айта кетчү нерсе, ушул тиги Сыймык Жапыкеев абдан активдүү келе жатат. Ал айтат, саясатчылар дейт, ушул кезге чейин эмне кылдыңыздар, силер эмнени кыйраттыңыздар, биз эми мындай практиктер ишке келтиребиз дегендей кылып жатат да. Эми достор, чымчыкты сойсо дагы ошол касапчысы союш керек да. Саясатчы деген саясатта кайнап жүргөн адамды, законду баарын түшүнгөн адамды саясатчы деп коет да. Биздин кыргыздардын баары эле саясатчы. Мындай саясатчыларсыз, билимдүү ушул жактагы профессионалдарсыз эч кандай чоң казатпы, башка казатпы ийгиликке жетпейт достор. Мен эми албетте ар бир постун карап, ар бир ушуларды бир баягы ийгиликке жетип, бир порядок болуп кетишин каалаймын, бирок билбейм эми кандай болот. Мен бир аз кичине сомнение кылып калдым, бирок ийгилик каалайм ошол жигиттерге. Кыздарды жаман ат менен атаптыр. Диванный герой деген бир героюбуз. Тыйбайсыңарбы дейт кыздарды. Тантыбай башка улуттарга, тажиктерге тийип жатышат. Мен айтып жатат, Тантыбай дейт. Дагы көпчүлүк мага окшогон блогерлер айтып жатат окшойт, Тантыбай деп, тыйбайсыңарбы деп, же мындай сиз катары деп сүйлөгөнүбү, түндүк вариантта айтып коет го, сиз дебей мындайсыңар, андайсыңар деп жанагындай. Эми урматтуу диванный герой, диванная героиня дегенде аял киши болот элеңиз, атыңызды жазбасыз, диванный герой депсиз, значит эркек адам болсоңуз керек. Эмне себептен кыздарыбыз тажик башка улуттарга тийип жатат. Мен албетте азыр тажиктер менен ушу тополоң болуп жатат. Ал биздин күнөөбүз эмес, ал ушул чоңдордун күнөөсү. Ошол границаларды чечпеген, тажикпи, өзбекпи, биз мына бул жакта албетте кээде бир чокулаша кетебиз, бирок баягы эле баардыгыбыз бир чуркаларыбыз
мындай ынтымак деле намазга барганда, башка барган жерлерде жакшы улуттар, жакшы адамдары деле бар. Мен мына көрүп эле жүрөм, тажик жигиттерден достору бар дегендей. Биз өзүбүз достойный болуп эркектер ошол кыздарыбызды өзүбүз канатыбызга калкалап, аял кыздар, кыз кишилер булар назик, булар биздин тукумубузду бере турган нерселер, буларды биз калкалап мамлекеттик чоң саясат колдон келсе ошол Кыргызстандан чыгарбай, жакшынакай кыздарыбыз үчүн, эркектер үчүн деле жакшы сон иштерди кылышыбыз керек да. Анан ар бирибиз ал үчүн бир салым кошушубуз керек да, урматтуу диванный герой. Салым кошуп, ошолор чыгарбай кете турган, ошолор биздин эркектерди сыйлай турган. Демек өзүбүздө кесек, өзүбүздө, чоңдорубузда, бизде эркектерде. Анан кийин кимдир бирөөнү мындай деген нерсени мен кошула албайм, урматтуу диванный герой. Так, урматтуу дегенге татыктуу эмес, өзү кандай максат менен келген ажо болуп деп, ажо жөнүндө сөз болуп жатат. Эми достор, урматтуу деп сүйлөгөн сөз не обязательно эми ажого же башкага. Мен ар бир адамды урматтуу, мисалы үчүн биякта деле Россияда жүргөндө орустар деле уважаемый деп сүйлөп келишет. Мага бир каттуураак тиет ошол уважаемый деп эме кылгандыгы. Бирок мен ар бир адамга урмат менен кайрылгым келет. Урматтуу, баары урматтуу адамды, адамзатын тирүү турган кезибизде достор урматташыбыз керек. Анан урматтай албай да калабыз, сыйлай албай да калабыз эч кимди. Play Market экөөбүз кече эле жакшы сүйлөштүк эле телефон менен деле. Ошондой. Так. Дагы ошол Play Market жазыптыр. Кетип эле калчы Мадумаровго уят. Эми мындай мен айттым, баягындай адамдарды кемсинтип андай мындай сүйлөп эме кылбай эле коелу. Достор, албетте Мадумаров жөнүндө сөз кетиптир. Ошол бирөөлөрдү андай мындай деп эме кыла бербей, колдон келишинче ушул Мадумаровду гана сүрөп, жок дегенде мен айттым го кече, программа минимум жок дегенде депутатка жалгыз болсо да өткөрүп алалычы достор. Бул чоң нерсе да, мындай коррупциялык чоң механизм иштеп турганда, чоң аппаратка ушул бүт бардыгы башка жакта эме кылганда даже бир адамды өткөрүп алышы кыйын нерсе да. Ошон үчүн пока президенттикте эмес, бир депутатка өткөрөлү достор. Андан кийин экинчи шагы болот. Ошондой да менин жеке оюм. Так, Жанна Сүйөрова, эң туура кыргыздарым, ойлонгула, президент депутат шайлаганда алданбай туура шайлагыла. Эмне кыргызымдын президентке татыктуулар жокпу? Татыктуулар көп. Аябай бар эле мен президент боло калсам, оңдосом дейт экен. Анан шайлоого жакындаганда эле баягы жердешчилик, тууганчылык, досчулук сезимдерибиз, биздин патриоттуулук, тунук акыл жүргүзгөн сезимден ошол сезимдер, берки сезимдер утуп кетип атат да достор. Давайте ушул шайлоодо бир мындай трезвый болойлу, активдүү катышайлы. Шайлоонун өзүнө барбай коесуңар го достор. Шайлоого барайлы, ар бирибиз өзүбүздү сыйлайлы, келечекти ойлойлу. Мен айтайын дегеним ошол. Эгерде активдүү болуп, өзүбүз мындай требовательный болуп, тыңыраак эме кылсак, жыйынтык албетте жакшы натыйжа берет достор. Нурлан Молдомусаев, туура дейт, президент жөнүндө сөз кетип. Элин жерин сүйсө, анда ордун бошотуп бериш керек, иштей албагандан кийин. Эми достор, эч качан президентти мындай трезвый ойлойлу, ордун бошотуп эле сен жакшы иштейсиң деп кетип калбайт. Ал киши балким ушундай биздин пикирлерден кийин бир оңдоого эме кылышы мүмкүн, бирок кандай болгондо дагы мурдакыдай болуп президенттер 2-3 срок менен калбайт да, биздин башкы мыйзамга ылайык. Ошол өз мезгили келгенде кетет. Биз ошондон пайдаланып, тополоңу жок шайлоо менен ошол ар ким өз каалаган адамын бийликке алып келсе болот достор. Жомарт Максатбеков, Адахан Мадумаровду акылы бар адам гана тааный алат, колдой алат. Албетте рахмат ушул Мадумаровду колдогонуңузга. Так, Нуртилек болот. Бул өкмөт жалаң шөлбүрөгөндөрдү бийликке алып келип, элдин шоруна кала турган болду го.
колунан иш келе турган азаматтардын жанына жолотпой. Нуртилек, сиздин айтканыңызга мен 200% кошулам. Жалаң шөлбүрөгөндөр отурат. Мен бир гана бул команданын ичинен ушул Улукбек Кочкоровду абдан сыйлаймын. Бул команданын ичинен кандайдыр бир башкы эмеге жетпесе дагы мурдакы кызматтары үчүн иштеп жаткандыктары үчүн Өмүрбек Суаналиевди жакшы сыйлаймын. Ал эми калгандарын мен чын айтканда сиздин ошол оюңузга кошуламын. Аябай шалаакы бийлик, элдин бир үмүт отун жандыра албай келе жатышат. Так, андан кийин СС супер дейт. Молодец байке, эң туура сөздөрдү айттыңыз, ишиңизге ийгилик уланта бериңиз. Рахмат, сиздин ар бир каалоо тилегиңиз мага дем берет. Бекзат Асан Кожоев дейби? Асан Кожоев. Бакыт байке кошулам. Клеткада ачка жаткан азуусун көрсөтүп мигранттар жатат, бошонсок бале. Эми чын айтканда ушул мигранттар ушул пандемиядан кийин бизге болгон мамилелердин ошол орто жолго таштап кеткен бийликтегилердин эмесин көрүп, мен өткөндө эле айткам, менин дагы ой жүгүртүүм, бийликке болгон ишенимим абдан өзгөрдү достор. Урматтуу ушул азыркы бийликтегилер, урматтуу депутаттар, биз абдан капа болдук, сиздерге таарындык. Эми го мындай оюмду айтып жатам. Кандай экендиктериңерди көрсөттүңүздөр. Биздин көзүбүздү ачып койдуңуздар да. Эми чын айтканда бале болбосо дагы башкача болот. Урматтуу ошол бийлик өкүлдөрү айтып кое турган нерсе, өзүңүздөр деле сезип калдыңыздар болуш керек. Али дагы кеч эмес оңдоп кеткениңиздерге. Зама Зайдинов дейт. Зайнидин дегенди Зайдин деп койгонбу, Зайдинов. Баткенде көп жерлерди алдырдык. Ушул көк мээлердин айынан, ушул граница жөнүндө көп видеолорду чыгарып туруңузчу. Биздин чоңдорго баары бир окшойт. Биздин жерлерди тартып алып жатат. Ооба достор, баары бир үчүн ушунча жылдан бери чек ара маселесин чечпейт. Биринчи кезекте ушул чек ара маселесин чечиш керек да. Бир мисалы үчүн үйүңүздө деле огородуңузду мынтип жакшы тоспосоңуз, башка малдар кирип келип, мал деген мал болот. Мынтип эме болбойт, ачык жерге турган жерге кире берет. Ошол тажиктер деле караса кароосу жок, баардыгы Бишкекке же болбосо Россияга кетип калды. Анан эмне кылат? Көзү кызарып турган эл ошол жака анткени дагы бир мындай тенденция достор. Биздин эң кандай слабый мамлекет көңүл бурбаган жерлерге Өзбекстандын дагы, Тажикстандын дагы эң күчтүү бир областтары, эл отурукташкан жерлери туура келген да. Мисалы үчүн Өзбекстанда ушул эмеде Вади деп коет, Фергана өрөөнүн Вади эң ошол Өзбекстандын өнүккөн жерлери, ошол тополоң болчу жерлердин баардыгы ошол Вадиге карайт. Булар дагы абдан саясатчы адамдар келишет. Ошондуктан ушундай нерселер, бул нерсени биринчи кезекте чечпесек дагы көп нерселер болот. Кан төгүлүп кетиши мүмкүн. Бул Садыр Жапаровдун айтканы бар го. Убагында чечпесек абдан кыйын болот деген. Жанакы так андан кийинки рахмат. Андан кийинки суроого келдик. Комментарийга диванный герой дагы жазып коюптур, тантык деп. Эми сиз эшек десеңиз эшекпиз, башка десеңиз башкабыз, тантык десеңиз тантыкпыз. Мен блогермин. Ал өзүңүздүн ишиңиз. Так, Дони. Моюнду кысылдаткандын зыяны барбы дейт. Бул моюн остеохондрозу деген темалардын боюнча. Эгерде ошол билген адам эме кылып, баягы касылаганда эмне себептен касылайт моюндар? Мындайда баягы кандай десем, баягы телевизор бир нерсени сатып алганыбызда бир пырсылдай турган нерселер бар, жумшак тырс этип баскан сыяктуу, ичинде воздуху бар нерсе бар го, ушул омурткалар дагы жылышып, муундар кичине ары бери туура эмес болуп, чарчап, чалыгып калганда, ошол муундардын ортосунда эми омуртка деле ар бир муунчиктерден турат да. Воздух, мындай аба пространствосы, аба мейкиндиги пайда болуп калат да. Анан баягы сыныкчы же ошол Костоправ же болбосо ошо мануалист билген адамдар мынтип акырын жайына келтиргенде ошол воздухтар кырс этиргизип ордуна түшүп, ошол воздухтан чыккан добуш да, абадан чыккан добуш. Анан баягы обеспечение, кан айлануу баардык эмелер жакшы болушуп, ордуна келип, адам жеңилдеп өз эмесин. Анан кысылдатат десе, андан ашык туура эмес кылып, сындырып же башка бир травма алып келе турган болсо, анын кереги жок. Ошон үчүн билген адамдарга, медициналык жактан түшүнүгү бар ошондой мануалисттерге, ошол баягы аты чыгып жүргөн сыныкчыларга барып кырсылдатып алсаңар эч кандай зыяны болбойт достор.
Hiç kim atı yok деген bir жазылуучу жазыптыр. Баракелде, сизге окшогон грамотный блогерлер көбүрөөк болсо. Ой, рахмат достор, мени блогер деп ушундай мен өзүм деле блогермин деп эсептейм. 15 миңдей подписчигим бар. Анан мен баягындай bir профессиональный блогтун аркасынан тыйын таап, блог үчүн жүгүрүп эме кылган блогер эмесмин. Бирок мен ошондой грамотный деп айтып койгонуңузга эми ал грамотасы кандай жагын билбеймин достор. Мен үйрөнө турган, алдыга кетип умтула турган көп нерселер бар экен. Мен баягы дипломдорду чөнтөгүңө салып алса эле грамотный деп ойлойт элем. Ал грамотный эмес экен достор. Грамотный деген башка нерсе экен. Грамотный деген ошол өмүр бою талыкпай билим алып, мээң иштеп турганда, жашап турганыңда, жүрөгүң согуп турганда, ошондой адамдарды грамотный деп коет экен, билимдүү деп. Ошондой болууга мен аракеттенем. Пока өтө грамотный болуп кете элекмин деп ойлоймун достор. Рахмат сиздин ошентип мага дем берип койгонуңузга. Дамира Соронбаева, сизге ден соолук тилейбиз. Дамира Соронбаева, мен сизге дагы урматтуу кыргыз элим, мен баарыңыздарга ден соолук тилеймин. Мен өзү каналым ошондой болгон, Денис Ак интеллектуал деп. Бул бизге ден соолук болбосо саясатыңын дагы, акчаңын дагы, башканын дагы кереги жок, билесиздер го. Биринчи байлык ден соолук дейт. Ден соолук достор. Ден соолугуңуздарды биринчи, анан калганы болот. Рахмат, Дамирчика. Так, Елеман Мадалиев. Алла разы болсун, жакшы сүйлөптүсү, Аллах разы болсун. Сизге дагы ушундай пикирлериңизди калтырганыңыздарга Аллах жолунда жүргөндөн Кудайым ошол нерселерге жеткизсин, ушул ыйманыбыздан кайтпай аман эсен жүрөлүк достор. Так, 6 миллион Дамира Соронбаева дагы. 6 миллион элди бүт камасын, сыймыкты коргоп алалы. Президент сүйлөп жатса, депутаттар уктап жатпайбы? Бекер акча алышып. Рахмат. Сыймык чынында коркпой бардык нерсени айтып, ошол мафияга каршы баягы илгери бир кино болду эле, итальянский. Мафияга каршы күрөшкөн капитан Катани жөнүндө, ким эле? Катани деген эмеси бар. Азыр биздин өзүбүздүн Катанибиз бар, Өмүрбек Суаналиев деген. Азырынча ушул бизде Катани болуп, сүйлөп, ыйлап сыктап, элдин бир аң сезимин ойготуп жаткан сыймыкка ийгилик каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Ушул туура кадамдарга барышын каалайбыз да, самый главный ушул нерсенин жыйынтыгы болушун каалайбыз биз. Рахмат, Дамира Соронбаева. Так, Кадырбай Исаев, Адахан Мадумаровду колдоо группасына катталыңыздар дептир. Мисалы үчүн мен Адахан Мадумаровду колдоп, ушинтип сүйлөп, сайрап келе жатам, бирок мен мисалы үчүн эч кандай ошол партияда деле, группада деле жокмун. Бирок эгерде ким каалап ушундай катышам дегендер болсо, телефонун жазып коюптур. 8967 019 83 83. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Ушул менин комментимден көрүп алсаңыздар болот. 8967 019 83 83. Кимде ким Адахан Кимсанбаевичти колдоочулар болсо, ушул телефондорго чалып байланышыңыздар достор. Донни дейт. Донни эмне деп жазыптыр? Так, саламатсызбы? Мен демигип аба жетпей больницага бардым.